Бул регби ойыну Улуу Британиянын улуттук оюндарынын бири. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде биринчилерден болуп ойнолду. Мелдештин ачылышына окутуучулар Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси, Кыргыз регби федерациясынын Оштогу президенти катышты. Hi, I'm Nick Bowler, the British ambassador to the Kyrgyz Republic. Регби аябай инклюзивдүү спорт түрү. Ошондуктан Улуу Британияда эң популярдуу спорт болуп эсептелет. Ош шаарына келип машыгууларды өткөргөнүбүзгө аябай кубанычтамын. Федерациялардын кызматташуусу жана иш-чаралары мындан ары дагы улана берет. Кыргыз регби федерациясынын кеңсеси буга чейин Бишкек шаарында гана болсо, эми мынтип Ош шаарына да ачылды. Ага регбинин Уил федерациясынын тренерлери дагы келип, курама командага мастер-класс өтүп беришти. Биздин федерациянын Ош шаарынын өкүлдөрү өткөндө Улуу Британиянын Уил шаарындагы Кайдев деген шаарга барып, ошол жакта беттешүүлөрдү өткөрүп келген. Ошонун жыйынтыгында алар менен келишип, алардан 4 тренер келип, азыр биздин командаларды машыктырып жатышат. Андан соң эртеги булардын ортосунда эки команданын ортосунда беттештирүү болот. Ушундай эле беттештирүүлөр кыздардын арасында дагы болот. Бүгүн түштөн кийин ошол Уилстен келген 4 тренер кыздарды тренировка кылышат. Эртеге кыздар арасында дагы кайрадан мелдеш болот. Азыр биз регби федерациясын өнүктүрүү үчүн бир топ аракеттерди, жакшы аракеттерди жасап атабыз. Муну колдогондор көбүнчө жаштар, өзүңөр билесиңер, жаштар бар жерде Ошку, Ошту жана башкалар эң айрыкча колдогон Ошкунун жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирип келгим келет. Анткени ошолордун бардыгын колдоп, уюштуруп, тосуп алып, бүт бардык шарттарды түзүүдө чоң көмөк көрсөтүп жатат. Оюн эртең 2 октябрда кечки саат 4-тө медициналык академиянын футбол талаасында болмокчу.